Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, Десин ТV каналынын катталуучулары, сиздер менен мен адаттагыдай эле блогер Бакыт Сулайман. Достор, биздин каналдагы жаңылыктарга, жеке жашоомдогу жаңылыктарга келе турган болсок, жакшы бир ушул биздин каналга катталып, кызыгып жүргөндөр үчүн жакшы кабар бар. Анткени мен кечээ дагы, бүгүн дагы жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Биздин кыргыз элиндеги белгилүү маданият тармагына эмгек сиңирген ушул куудулдардын атасы деп койсок болот. Чубак ажы кандай дин чөйрөсүндө устаз болуп жүргөн болсо, ушул биздин шоу куудулдар тарабында дагы ошондой бир устаздардын бири. Азыр саясат жагынан дагы алдыда бара жаткан Бүтүн Кыргызстан партиясынын активдүү мүчөсү Рахман Разыков менен ушу сүйлөшүүлөр жүрдү. Буйруса бүгүн түштөн кийин мен ушул киши менен телефон аркылуу болгон маегимди сиздерге тартууламакчымын. Анткени күтүп туруңуздар. Кудайым буйруп, связь, байланыш жакшы болсо эле мен ушул нерсени чыгарамын, достор. Анан кийин ушул бүгүнкү кезде мен эртең менен эле мен деле силерге окшоп интернетти карайм да, эмне жаңылык болду, ага менин жеке кандай көз карашым бар, кайсыл жерден бир туура эмес нерселер болуп жатат, кандай жерден дагы кандай нерселер болуп кетти, ушундай нерселерге карап турамын. Бүгүнкү мен байкаган нерселер, достор, бул нерселер болду. Бул деле ушул Атамекен, кечиресиздер, Бүтүн Кыргызстан партиясынын жана Атамекен партиясынын тегерегинде болмокчу. Бул нерселер мындай да, бүгүн Турсунбек Акун деген саясатчы деп коебуз, бул мурдакы омбудсмен, Кыргыздын номер 1 укук коргоочусу, ажы, өз саясатта орду бар, узун мындай тили бар, коркпогон киши да. Анан ушул киши акыркы кездери, мен билем бул кишини, Акаевдин кезинде жүргөн, башка кездерде жүргөн, Баяевиктер менен сүйлөшүп жүргөн ушундай эр жүрөк кишилердин бири. Азыр болсо ушул президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков тарабында мындай, кандай деп койсок, адвокат десек капа болуп калыш керек. Бир ушундай укук коргоочу, ушул президент тарабындагы адамдардын укугун коргой турган, президенттин жеке укугун коргоп жатабы, айтор ушундай көз карашта болуп жатат да бул киши. Анан бул киши өткөндө эле Бектур Асановдун нагородуна катуу таштарды ыргыткан. Сен жакшылыкты билбедиң, сени чыгарып койсо дагы азыр туура эмес президентке сөздөрдү айтып жатасың деп баягы президент жеке чыгарып койсо, эми ыраазы болуп эле көз караштарын дагы айтпай оозун жаап туруш керек экен да. Ушундай таризде сүйлөгөндө, эми мен туура эмес сиздерге айтып жатсам кечирип коесуздар. Мен анткени профессионал, кесипкөй журналист дагы эмесмин, мага бул нерсени эч ким үйрөткөн дагы эмес. Мен жөнөкөй өзүм айтмакчы блогермин да, оюма эмне келсе эркин ошол нерсени айтам. Андан кийин кечээ ошол киши Өмүрбек Исакович Суаналиевдин ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулгандыгы жөнүндө мен өткөндө дагы айттым эле. Ушул партия менен депутаттыкка бара жаткандыгы жөнүндө аябай сүйүнүп, сүрдүгүп билдирүүлөр жазганмын. Ушул кишиге дагы мындайча айтыптыр да, өзүнүн коопсуздук кызматындагы, коопсуздук кеңешиндеги кызмат ордун тапшырбай туруп эле шайлоого келди. Мындай нерсе өзү мыйзам ченемдүү эле көрүнүш окшойт. Мен ал жагын мындай биле албайт экенмин. Бирок буну абдан сындаптыр да. Бул Өмүрбек Суаналиевден дейт, бийликтегилер коркот окшойт. Өзбекче айтканда бөзөк кезинде, кыргызча айтканда музоо кезинде эле бул бийликтегилерди сүзүп койгон сыягы. Ошон үчүн эч кимсе эч нерсе дей албай жатат деп туруп, анан акырында дагы өзү деле ошол Өмүрбек Суаналиевден, эми Өмүрбек Суаналиевди биз билебиз, ал деген киши ким? Ал деген киши Атамбаевтан да коркпогон, башкасынан да коркпогон эр жүрөк күрөшчүл комиссар Катания деген адам да, генерал милиция. Өзү деле коркот окшойт. Мындай акырында келип туруп, шпаклевка менен кичине мындай шыбап, анан үстүнөн краскалап коюптур да. Менин байкагандыгым ушул нерсе болду. Эми биз кадырлап, сыйлап, барктап жүргөн кишилер мындай калыс эле туруп берип койсо жакшы болмок да. Анан каарып эле чоң эле болуп калган кишинин мындай элдер айтмакчы пахта төшөп кимдир бирөөлөргө мындай эме кылгандыгы, балким ушул азыркы бийликтегилер мага дагы көз кырын салсын, анан бир кызмат тилегендей таризде айтор, билбейм.
мага ушундай эле жеке көз карашта ушундай түшүнүктүү калтырды да бул окуя боюнча. Анан Кыргыз революциясынын бульдозеры деп аталган Бекназаров аксакалды дагы жакшы билесиздер. Азыр Кыргыз Республикасынын Малайзия өлкөсүндөгү посолу болуп иштейт, элчиси. Ошол киши дагы азыр малай тилин үйрөнүп жүрсө керек. Айткан, мен англис тилин билбейм, бирок буюрса 2-3 айдын ичинде малай тилин билем деп. Ошол киши мындай билдирүү жасаптыр да. Эми баягы биздин саясатчылар мындай экен да. Малайзияда жүрө берсе, аны эч ким көрбөй унутулуп калбасын дегенби, мына Турсунбек Акун деле сүйлөп жатат. Эй достор, биз биякта, бизде эле барбыз, ордубуз бар дегендей таризде. Ошондой болуп, Малайзиядан туруп кечээ билдирүү жасаптыр. Биринчи эмеси мындай болуптур да, бизде суроо болуптур журналисттер тарабынан. Бизде өздөгү оппозиция барбы, жокпу дегендей суроо болуптур да. Анан бизде дейт такыр оппозиция жок дейт. Мындай жөн гана оппозиция сыяктуу бир жеке таарынычы бар адамдардын гана ойлорун айтып, президентке болгон жеке таарынычтарын гана айткан адамдар бар. Мындайча айтканда, жеке таарыныч кандай учурда болушу мүмкүн? Жеке таарыныч деген жеке бир кызмат орунга келбей калса, же болбосо жеке бир жерде бир жаман сөз угуп калса, бир жеке адамдан, ошондо жеке таарыныч деген түшүнүк кыргыздын эми жакшы эле билебиз да. Жеке таарыныч деген болот. Ал эми оппозиция деген бул элдин мүдө тилегин, көз караштарынын туура эмес келген жактарын айткан адамды бул оппозициялык көз караштагы саясатчы же болбосо оппозициялык көз караштагы партия деп айтабыз да. Менин жеке түшүнүгүм да ушундай. Менде деле анча мынча түшүнүк бар да. Эми кечээ бирөө айтыптыр, сиз революция дегенде ирреволюция деп койдуңуз деп, билбейм, андай деген деле жерим жок болчу. Менин оюмча ошондой да. Анан кыскасы азыркы кездеги ушул бийликчил эмес тарабындагы бара жаткан, мен мисалы үчүн азыр оппозициялык деп санап берейин, бүтүн Кыргызстанды, Ата Мекен партиясын, дагы кайсыны, Чоң Казакты, Мекенчилдер партиясын, ушуларды мен чыныгы мындай оппозициялык ушул элдин мүдөөсүн коргогон партиялар, ушуларга үнүңөрдү, добушуңарды ушуларга бергиле деп айтамын. Ушуларды мен оппозиция деп түшүнөм да. Мен жеке түшүнүгүмдө оппозиция деген бар. Булардын лидерлери ошол кишилер, ушул мен айткан партиялардын жетекчилери. Ал эми жанагындай каршылаш деген жөн эле бир жеке таарынычтар деген ушул ардактуу биздин Бекназаровдун сөзүнө мен такыр кошулган жокмун да. Менин байкагандыгым ошол болду. Анан дагы мындай удар ниже пояса деген бир бокста түшүнүк бар да, билдирбей мындай боксташып атып туруп анан ниже пояса баягы белден ылдый акырын билгизбей уруп коет да. Ошондой кылып туруп анан мынтип бизде оппозиция деле жок, тиги президентке каршы, анан кийин каяктагы бир пандемия жок, анан мындай деп жүргөн саясатчылардын гана көз карашы деп, эми бул жерде кимдин огородуна таш ыргытылып жаткандыгы белгилүү болуп жатат да. Анан пандемия жок деп, ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаров пандемия жок, күч ал элек кезинде айтып койгон сөзүн ушунун баардыгы элдер дагы мындай кармап пандемия жок деген. Анан биз оорудук, анан мынтик деп баягы чорный пиарга колдонуп келе жатышат. Ошол нерсени мындай ниже пояса кылып туруп ушундай деп айтып жатат да. Эми чоң эле саясатчылар, менин оюмча, ар кимибиз мындай эркек болгондон кийин, эркекче бульдозер болгондон кийин дайыма бульдозер болуп жүрүшүбүз керек да. Андан кийин мындай деп коет, анан андай деп коет деп чоң эле биз сыйлап жүргөн адамдардын ошондой ниже пояса сүйлөгөндүктөрү менимче бир кунигирээк болуп калды окшойт деймин да. Анан дагы кечээки контент боюнча, кечээ мен достор ушул Темир Аргенбаевич Сариевдин жана Кубанычбек Исабековдун ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулгандыктары жөнүндө контент кетирдим эле, сөз кетирдим эле. Абдан пикирлер болду. Ар кандай эми адамдардын баарына эле лидерлер жага бербейт да. Кээ бирине жагасын, кээ бирине жакпайсың. Анан баарына жага турган сулуу кыз же 18 жашар эмес да. Ошон үчүн баягы ар кимдин бир көз карашы бар да. Эми Темир Аргенбаевичтин бул кошулуусу жөнүндө мен жеке өз көз карашымды айтсам, эми Темир Аргенбаевич Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулабы, кошулбайбы, ал баары бир депутат болуп келген. Дагы деле мен кандайдыр бир ишеничим бар, бул киши каяк менен барса дагы депутат болот эле дегендей ойдомун да. Анткени өзүнүн электораты бар. Сиз менен биздин оюбуз каршы болобу, каршы болбойбу, ал кишинин дагы өз көз карашы бар, өзүнүн колдоочулары бар да. Ушундай күчтүү адамдардын
биригип жаткандыктары бул демек Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун туура саясатты алып бара жаткандыктары. Ошон үчүн баягы лидердин чекесинде чогулушат да. Ал эми ал кошулгандан кийин сөзсүз түрдө ошол бир саясатты айтып, бир сөз менен кетишет да. Парламентке баргандан кийин анан сөздөр болот. Менин оюмча бул Темир Аргенбаевич эле эмес, ушул эгерде Республика партиясынын тегерегинде да кече дагы айтканмын, сөздөр болуп жатат, ушундай биригүү болуп калат деп. Эгерде ошондой чын эле биригүүлөр болуп кетсе, абдан чоң күчтөр пайда болмок да. Азыр мен ушул кезде билип жатам, мына бир жума боло элек ушул биригүүлөр башталгандан бери эле башталды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегиндеги сөздөр, баягы интернеттин сөзү менен айтканда, бүтүн Кыргызстан партиясы хайп болуп атат да. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эптеп эле ушул кишиге бир көө жабыш керек болуп атат. Башка бирөөлөр эптеп эле мындай бут чалыш керек болуп атат. Демек бүтүн Кыргызстан партиясы достор демек туура жолдо кетип атат да. Антиреклама тоже реклама деп коет. Мынтип айта бергенде алар жөндөн айтып жаткан жок. Бир мандеми бар да. Менин жеке түшүнүгүм ошол достор, саламатта болуңуздар. Ар кимдин ар пикири бар. Ар бир пикирди биз сыйлайбыз. Сиздики туура эмес болбой калды деп айтууга акыбыз жок. Ошол эле Бекназаровдун дагы, ошол эле Турсунбек Акундун дагы бул кезге чейин дагы булар белгилүү болуп келген, дагы деле пикирлери боло берет. Ал эми биздин канал ушундай гана ойлорду билгизет. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.